Ох, ләтта кленка дейді ғой. Мұсылман бір чақтырған жерден екінші жол чақтырбайды. Мұсылман, мындайша айтқанда, добрый дағы болуш керек, берешен дағы болуш керек, өз учурунда албашы дагы керек, бирок алдырбашы дагы керек да. Лох болбоштуу үчүн биринчиси шашпай аракет кыл, сабыр менен аракет кыл. Шашпа. Кээ бирөөлөр кичине акча келип калса же бир жумуш шашылып чоп калса шашышып унтуп өзүн таппай калат да, өзүн жоготуп калат. Же жумушунан проблема келип калса, акчаны бирөөгө берди, күйүп кетти, алдап кетти, ошондо өзүн башкара албай. Сен катастрофа болуп, үйүң жарылып, ана бүт цунами алдыңда алып кетип калса дагы унун чыкпай турушуң керек. Эркек кишисиң сен. Бардыгы Алладан, тагдыр. Эмне болсо не болсо акыретте бардыгынын эсеби бар. Сен өзүңдү эч качан алдырбашың керек, эркек болуп туруп. Шашпашың керек ар бир кыймыл аракетте. Эч качан өзүңдү алдырбашың керек. Лох көрүнбөйсүң. Шашпайсың, сабырдуусуң, сүрдүү көрүнөсүң. Лох көрүнбөйсүң бул учурда. Биринчиси шашпай кыймыл аракет кылат экенсиң, сабырдуулук менен, ойлонуп акыл менен, Бирок ойлонуп эле жүрө бербе да. Бизде 7 ойлоп бир кес дейт го. Биздикилер 770 жолу, 700 жолу ойлонуп, бирок кеспей жүрө берет да. Кесиш керек. Кээ бирөөлөр ойлонуп жүрө берет, кылбайт. А кээ бирөөлөр кылат, ойлонбой кылып коет да. Экөө тең туура эмес. Ал эми экинчиси ук. Көбүнчө ук урматтуу мекендешим. Көп жерде көп сүйлөп коесуң сен, байкасаң. Ошонун аркасынан сен шылдыңга каласың. Мындай байкасаң, негизи эле тилиңден кеткен сөздөрүңө өкүнүп калгансың. Тилиңден чыккан сөздөргө өкүнгөнсүң көп учурда. А унчукпай турган учурларыңда сага эч кандай залалга жеткен эмес. Ошондуктан тил арсан бошогондон комдоңон бошоп кетсе өзүңдө жеп койгон деп туура айткан атабууларыбыз. Тил, этият кыл буну. Тилди тыйыш өтө кыйын. Сөөгү жок деп эле ар нерсени сүйлөй бербе. Биякта тиштери менен жооп койгон тилиңди. Тиштеп тургун деп. Ошондой экен көп сүйлөбөйсүң, көп угасың, лох болбойсуң ошол учурда. Ал эми үчүнчүсү күлбө. Жыпырык болуп, клоун болуп, ар кимге тамашачы болуп, досторумду күлдүрөм, аны күлдүрөм, муну күлдүрөм. Биринчиден бир тыйын пайда таппайсың аларды күлдүрүү менен. Анан эмнеге күлөсүң? Ибадатың толукпу? Кураныңды толук жаттап койдуңбу? Эмнеге күлөсүң? Ата-эне бир туугандарың бүт ибадатка келип калдыбы? Бүт бардыгыбыз мечитте намаз окуп калдыкпы? Азыркы мусулмандардын кайсы абалына күлөсүң каткырып? Эмнеге күлөсүң? Эмне үчүн күлөсүң? Каткырып күлбө. Лох көрүнөсүң. Сен ойлобо күлдүрсөм шусри көрүнөм, шарик көрүнөм деп. Лох көрүнөсүң сен. Ошондой экен бул үч нерсени кылба, кыл, айырмасын бил. Урматтуу мекендешим, анан өзүңдү жакшы көрсөтөмүн деп көп сүйлөп, күлдүрүп, шашкалак болбо.